Кыргыз эли баяртан эле үйдө колдонуучу буюм тайымдарды кийизден жасап колдонуп келишкен. Убакыттын өтүшү менен кийизден жасалган буюмдардын баасы жогору бааланууда. Бүгүнкү чыгарылышта дагы мына ушул көөнөрбөс көркөм өнөрдү аркалап чоң Киреше булагына айландырган ишкерди сиздерге тааныштырып, анын бизнеси тууралуу кенен кеп кылабыз. Андыктан көрсөтүүнүн аягына чейин биз менен бирге болууга чакырам. Билесиздерби, биздин коомдо көбүрөөк биздин жол тандашыбызга чоң таасир этип турган бул биздин ата энебиз. Мисалы менин ата энем мен банкир болсун деген. Мен окууну университетти аяктагандан кийин мен банкир болгон аракет кылгам албетте. Анан банктарда иштегем. Банкта иштеп, ишти баштагам. Анан билесизби, биз көп нерсени каалайт экенбиз, бирок негизи ал жерде кандай нерсе бизди күтүп аткан экендигин билбейт экенбиз да. Мисалы үчүн банк чөйрөсүндө өзүнө жараша кыйынчылыктар, тоскоолдуктары бар да. Анан мен өзүмдү бирдемкени жаратышты каалай турган, өзүнүн үстүнөн иш алып бара турган жана кандайдыр бир продукттарды нөлдөн жасай турган инсан катары элестетем да. Анан банкта сен творческий адам боло албайт экенсиң да. Себеби банктын кызматкери бир график менен, конкретный эсеп китеп менен ошондой иштей турган экен да. Анан банкта иштеген, бул жерде айта турган нерсем ошол профориентация деп коет го азыркы күндө. Сен өзүң каалай турган жумуш, кыялыңдагы жумуш, ошону туура мындай кыялданыш керек экен да. Ошол биринчи менин башымдан өткөн нерсе ошол. Себеп банкта иштеп, банкирликти үйрөнүп, банкта иштейм деп, банкта иштеп, анан бул нерсе меники эмес экендигин кийин түшүнүп жеттим да. 2,5 жылдай ар түрдүү банктарда иштедим. Бирок шүгүр, рахмат, банк кызматкерлерине чоң рахмат, себеп мен үчүн бир чоң тажрыйба болду. Анан ошодон кийин бизде билесиз, баары бир мындай экен да, ар бир адамдын оюнан бир жол болсо деле мен ошо бизнес кылсам деген ой пикир өтөт экен да. Анан менде да ошондой болгон, тем более жашмын, эмнени кылсам деп өзүмө суроо бердим. Себеп банктан иштен чыгып кеткем, акчам жок, баардык акчаны тойго жумшап салганбыз, үйлөнгөм. Анан билесизби, мен ошону түшүнүп жеттим, что өзүм колумдан кайсы бир иш жакшы келет, ошону жакшыраак жасашым керек экен дедим. Өзүмдө бир компьютер, үйүмдө бир компьютер, бир черно-белый жана бир цветной принтер болчу. Ошол экөөсү менен ишти баштагам. Кичинекей чакан полиграфия ачкам. Копия кыла турган, жок, кийизге чейин да, бул бизнес башташым жолу ошондой болгон. Анан ошентип полиграфиянын иштетишти баштагам. Себеп ал жерде өзүм отурат элем. Анан мисалы үчүн мен банкта акыркы иштеген жерим Бишкекте болгон. Бишкекте достаточно чоң компанияда иштегем да. Анан ал жерде почти директор по маркетингу болуп иштеп жүргөн кезимде мен служебный машинам болчу, ассистенткаларым жана ушул сыяктуу баардыгы сонун болчу да. Бирок бир убакыттын өзүндө андай нерсе жок. Мен бизнес баштагам, мен ойлойт элем бизнес бул ошондо сен жолго коюп койсоң эле иштеп кетет, сен акча таба бересиң деп. Бирок андай эмес экен да. Мен өзүм кичинекей эле бир кананын ичинде бир жерде ошо бир компьютер, бир цветной принтер, эки принтер менен отуруп копия чыгарышты баштадым. Эчтеке жок да, айырмасы өтө чоң да. Кээде мен ошол учурда мен кичине эмес, нормально эле обидно болгон да. Банкта эле иштей бербейт. Ошондой сөздөр да көп өткөн. Себеп банкта зарплатам стабильный болчу.
А бизнесте сен кардарың жок болсо каяктагы иш туурабы? Сен кардарың жок, сен каяктан акча табасың. Кийин мен нукам анда бир ишканда иштейт эле, анан ошол айтты да бизге сумкалар жасаш керек, мындай баштыктарды жасаш керек. Мүмкүн болсо оймосу менен бир өзгөчө болуш керек деди. Анан мен айттым, биз андай жасабайбыз, биз полиграфиябыз го деп атам. Биз мисалы визитка ушундай эле жасайбыз десем, ал айтып атат, жок, беркиндей кылсаңыз сонун болот. Канча штук десем, ал айтты, 300 штук жасаш керек деди. А тем более 300 штук каяктан алам, каяктан тигем, каяктан оймосун чыгарам десем, бул жакшы иш деди. Ошондо кардардын талабы аркылуу ушул бизнести. Да. Анан апам, мен үй бүлөдө чоңумун. Ал киши университетте ошол дизайн чеберчиликке окуган да өзү негизичи. Мен төрөлгөнгө чейин бир где-то 6 ай же 1 жыл иштеген. Анда ХБКда Мурас чоң цех болгон, ошол жерде фабрикасында. Бирок андан кийин иштеген эмес да. Анан ошол биз үй бүлөдө сүйлөшүп отурганыбызда, укам менен апам аны угуп отурган, анан апам айткан, мына үйдө кийиз бар го, ошондон жасабайлыкпы деген. Десе мен койсоңуздарчы деп экөөсүнө да жок дегем да. Себеп билесизби? Баягы айттым го, предпринимательский иммунитет деген нерсе жок болчу да. Себеп ишкер эмесмин да, ишкер адам. Биздин үй бүлө негизи мугалимдер үй бүлөсү. Анан мугалимдер үй бүлөсү болуп сиз жок да, биздин генде андай мисалы үчүн бирдемкени алып сатуу же башка жок, вообще жок. Анан апам айтты, сен деди печать кылышын ойлонуп тап деди. Кантип оймолорду түшүрөсүн. А мен тигип берем деди сумкаларды деди. Мага да не деди, ошол учурда мага да бир повторение болобу деп ошондой сөз айткан болчу. Ошентип ал заказды алдык. Анан билесизби, 300 штук сумканы жасаганда мисалы үчүн канча бир заказдан мен ошондо ал заказ бүтөт 50 миң, 60 миң сомдук заказ болчу да. Эми элестетиңиз, ооба, мен буга чейин копия, реферат ошондойлор жасап отургам да полиграфияда. Алардын баары мисалы үчүн 1 сомдон, 2 сом, 5 сом, 10 сом ошондой заказдар болчу да. Мисалы үчүн 50 миң сомдук заказ алыш үчүн мен как минимум 50 миң адамды же 50 миң копия чыгарышым керек беле? Анан айырмасын карасаңыз, бул бир заказ менен 50 миң сомдук заказ алып атам, жасап атам. А бунда мисалы үчүн ушундай анан ошол убакытта мен бизнесте мындай ичине түшүнүштү баштадым да, что сегмент деген нерсе болот экен, B2B, B2C деген нерсе болот, корпоративный кардар болот. Ошолорду үйрөнүштү баштадым. Мына ишкерлик тууралуу биздин азыр көрсөтүп турабы? Анан билесизби, ишкерликте кандай нерсе өтө маанилүү экен? Бул сатуунун ыкмалары. Ошол жерге киргенде мен досум бүт пиар отделди чогултту. 10-12 адам келди да, анан алардын шеф турат. Эми досум баштады. Ассалому алейкум, кечиресиздер, кичине убактыңызды алабыз, бирок мен бүгүн силерге уникалдуу нерсе менен келдим. Бул менин досум аты Сардор, Keys Group KG компаниясынын, андай KG да кошуп койду. Keys Group KG компаниясынын негиздөөчүсү дейт да. Компанияга 1 күн болгон, бирок атын тапканыбызга 1 күн болгон. Компанияда эчтеке жок. Карасаңыз, кантип мени тартуулап атат. Ал жерде алар көрүштү, образецтерди көрүп, башчысы айтып атат. Макул дейт, бизге жакты. Сонун эле нерселер экен дейт. Особенно бизге оймой чиймеси менен, башкасы менен жакты дейт. Все, бизге бирок официальный подпись, печать ошондой бланкада коммерческое предложение жиберсеңер деди, биз заказ беребиз деди. Мен шоктомун да, себеп андай нерселер күткөн эмесмин да. Макул. Көп келди, неге бул ичти баштадым, керек беле бул мага деп 2 ай кыйналдым дагы. Себеп жок да заказдар анда бизде башка кылып. Ар түрдүү аракеттер жасап көрдү. Заказ болуш үчүн деле сенде бир сунуш болуш керек да, бир жасай турган нерсени бир көбүрөөк. Азыр мисалы үчүн биз 18 чактуу продукцияга кыргыз патенттен автордук укук ушул адамдарга тийишилүү деген сертификаттарды алдык. 18 товарыбызга.
бул чоң жетишкендик себеп ошол товарларды биз өзүбүз жасадык, жараттык деген мамлекеттин күбөлүгүн алдык да. Аны көрсөтөм. Ал учурда андай нерсе жок болчу да. Ал учурда эчтеке жок болчу. Анан билесизби, бирок шүгүр ошондой кыйынчылыктардан өтүп, анан секин өнүгүштү баштадык. Биз ошол кыйынчылыктардан өткөндөн кийин баары бир бул жерде ата энемдин чоң ролу болду, колдоосу катары. Мисалы үчүн кээде себеп башында апам тигишти баштап да. Ошол бир форумда катышканымда бир кыз мага айтты да, мага деди оймо чүймө менен клатч жасап бере аласыңарбы деди. Анан мен ойлонуп калып, эми любой нерсе жасасак болот дедим. Десем, хорошо, сделай дедим, мен сатып алам сөзсүз деди. Макул деп, анан сүйлөшүп бүткөндөн кийин телефонум алып Google'га что такое клатч деп жаздым да. Билбейт элем да. Деп жазсам, клатч это маленькая женская сумочка деп турат да. Анан үйгө келип папамга айттым, бирөөсү мындай сурап атат, клатч жасай аласызбы десем, болот деди. Анан мен печатьын жасап келдим. Сонун клатч чыкты да. Анан азыркы күнгө чейин ал клатч сатылып атат. И ошол убакытта мен нени түшүндүм? Мисалы, Kiz Group'тун эми тарыхы ушундай болсо деле, бирок аны ийгилигин сыры биздин үй бүлөдө баалуулуктар негизинде курулган бизнес болгондугу үчүн. Себеп, мисалы, мына бир пример, бизде өтө көп аялдар бар, биздин коомдо алардын таланттары сыртка чыкпаган. Андай аялдар өтө көп. Менин апам мисалы үчүн азыркы биз жараткан ошо 18 товардын дизайнери апам. Ал үй бүлөдө бизге карап, жашоосун биз үчүн өткөргөн аял да, негизичи. Бирок карасаңыз кандай сонун таланты бар экендигин өзү да билбеген керек болсочу. Себеп мен кичине мындай маркетинг жагынан жакшыраак болгондугум үчүн мен продвижениясын көбүрөөк жасагам, бирок апам продукттун күчөйтүүсүн, товарлардын товарларды жаратыш боюнча апам адиси болгон деп. Биз жакында мисалы Италияда бизнес турда катышып келдик. Италия бренд жаратуу боюнча дүйнөдө билбейм бир 3 топ 3кө кирет да Италия. Себеп брендтер өтө көп. Lamborghini, даже Raffaello италияныкы, Armani, Loro Piana, ошол сыяктуу Dolce Gabbana, баардык итальянский брендтер да. Италиянын таасири өтө чоңдугунан, что Италиянын брендинин негизинде бизде канча дүкөндөр ачышып атат да. Реклама болбосун, бирок мисалы Fratelli, башка тигибу дегенде, Basilico деп карасаңыз, бул баардык итальянский. Как Италия катары бренди күчтүү. Уз Италия деп. Плюс Италияда жаратылган брендтердин да негизи күчтүү. И мен бул ишти баштап атканда, мен айткамда Кыргызстандан чыгып атканда бир бренд болуш керек деген. Кыргызстанды бүт дүйнөгө көрсөтө турган, тааныта турган. Анан ошондой бир жакшы ниет менен баштадык. Ортодо бир мен кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп, мотивациям жоголуп калды иштегеничи. Ошол учурда Инстаграмга кирип, билесиз, Инстаграм бир бурчунда, ошо биздин Kiz Group аккаунттун баягы сен отметка калгандар болот го, ошол жерге кирдим. Ошол жерге кирип мындай карасам, менин продукциям Австрияда жүрөт, Германияда жүрөт, Европанын көп жеринде жүрөт, Америкага чейин барган. Керек болсо даже мисалы Россияны унчукпай койсом деле болот, себеп биздикилер көп ал жерде. Таң калдым да, анан бизде мына карта бар офисте, ошол картада көрсөтүлгөн кайсы дүйнөнүн кайсы четине биздин продукция жетип барган. Анан карасам, уже списке жакшы эле. Биз уже кыялыбызга жетип атат экенбиз. Ошондой бир чоң мотивация кайра алдымызмы, анан иштештип кайра баштадым. Ар бирин детально чейин айтат да. Кээде биз мисалы үчүн бир күндө 4 сумка тиксек, анын 4 размери ар түрдүү болушу мүмкүн. Биз жеке индивидуальный подход жакшы көрөбүз, кардарлар ошон үчүн да бизди не кылат, сыйлайт. Анан
экспорт кылбайсыңбы дейт. Экспортко чыгарыш үчүн эми көлөм керек да. Бизде көлөм жок. Бирок менин товарым көп брендтерге караганда уже бүт дүйнөгө чыгып бүткөн. Мисалы биз кандай болот? Баягы айткандай, сиз кандайдыр бир тууганыңызга, досуңузга же башкасына четте жүргөн Кыргызстандын атынан өзгөчө сувенир катары алып кетесиз да. Яны колдонушат. Ошондуктан биз ошондой өзгөчө продукциялар чыгарабыз. Биз бул менен сыймыктанабыз. Себеп биз баягы айткан Кыргызстанды таанытканы, Кыргызстандын брендин бүт дүйнөгө жеткергени аракет кылып аткан брендбиз. Шүгүр, жаман эмес, жакшы, уже жетишкендиктер жакшы. Мен кече случайно көрүп калдым. Биздин товарды Россиянын муфтисине берип атат белек катары. Значит, ошол деңгээлде белек катары берип атат, значит, бул серьезный продукциянын өзүнүн статусунун жакшы экендигин бир көрсөткүч. Мына баягы айткан картам. Африка өлкөлөрү калды. Башка эми бар өлкөлөр, бирок бул уже мен үчүн жетишкендик. Себеп караңыз, Японияда бар. Японияга жетип барды биздин продукциялар. Кытайга жетип барган, Россиянын көп бурчунда, Европага көп алып кетишет. Азыркы күндө тем более мындай Европа ачылып атпайбы? Албетте бул биз азыркы айткан жетишкендиктер, компанияда болуп аткан иштер, бунун баардыгынын негизинде команда турат. Командасыз мындай ийгиликтерге биз жетишпеген болчубуз. Бул сөзсүз команданын ролу орду чоң. Командада мен мисалы силер тааныштыра турган Надира айым, Надира менеджмент жагынан, операционный процесстер жагынан мага жардам өтө чоң. Биз Надира менен иштешип атканда сразу кайсы жерде кандай каталыктар кетип атат, кантип ошону турлайбыз. Ар жума ошонун үстүнө иш алып барабыз. Ар жума. Мисалы үчүн ишканабыз негизи идеальный көрүнө берет, бирок ичинен биз билебиз кандай көйгөйлөр бар, ошентип иштейбиз. Иштеп атканда вообще негизи билесиздерби, биз автоматизация деген түшүнчөнү анда мындай билбейт экенбиз да. Автоматизация, бул автоматизациянын эмне кереги бар десеңиз, эми автоматизация бул компьютерден бирдемке же башка деп ойлойт элек да. Негизи автоматизацияны туура түшүнсө, буну автоматизация сиз ишиңизге өтө чоң пайдасы тийиши мүмкүн экен. Мисалы, бир кичинекей пример келтирип берейин. Караңыз, бул материалды азыр кесип атат, Буну кол менен кесиш үчүн мындай түз оңой болбойт. Бул лазер кесип атат. Лазер караңыз. Лазер биз каалагандай кылып макетти беребиз, кесип берет. Буга чейин кандай иштейт элек? Картондон мындай эркин болот. Как его? Эскиз болот да, шаблон болот. Ликала. Ошол ликаланы коесуз, мел менен чиесиз, чип анан ки ручной, колуңуз менен кесесиз. Бул аппарат лазерный аппарат. Бул лазерный станок. Буну биз бир конкурска катышып утуп алганбыз. Буга чейин биз баасы канча бул? Сатып ала турган баасы 5-10 миң доллардын тегерегинде да. 5-10 миң доллар ошондой. Примерно. Бул кийиздерди кайсы жактан алдырасыз? Аны түрү көп. Кийиздерди биз мисалы үчүн так, бул цветнойлору. Бул жерди көрсөтсөм болот, мына караңыз. Караңыз. Бул кийиз таза жүндөн жасалган, 100% таза кийиз. Бунун кардары бар. Булардын өздөрүнүн кардары бар. Булар каяктан?
Мынаны Өзбекстандан да алдырып келдик. Көп гана үстүндөгүлөр токмоктуку, например. Чүйдүкү бар, Бишкектен бар, Кытайдыкы бар, Россиядан келгендери бар, ар түрдүү. Кандай өзгөчөлүктөр бар эми булардын? Баарын эле бир жактан алдырсаңыз болот. Жок да, андай бир жак жасап бере тургандары жок да. Мисалы үчүн таза жүндү мындай сапаттуу кылып жасап бере турган, рулондой чыгарып бере тургандар, билбейм, бизде пока таба элекпиз. Биздикилер келет, мисалы үчүн мындай бүктөлүп ушундай кылып алабыз. Үстүндө тургандай да. Алыңгайсыз, сапаты боюнча кичине начар, же болбосо ушундай да. Эми Кытайдыкы сурашат, мындай онон көрсөтүп койсоңуз болот, ар түрдүү, цветной. Алар да бар. Эми ар бир өз иш кайсы этапта кандай башталат десеңиз, биринчиден заказ алышат кыздар. Заказ алганга чейин албетте биз чоң аракет менен рекламаны кылабыз. Сиз азыр только интернет аркылуу заказ аласыз да? Ооба, негизи ошондой. Эми пландарыбызда мисалы үчүн бутик ачайлык деп атабыз, өзүбүздүн бир магазин болсун деп. Күнгө чейин ачпадыңыз. Ачтык, аракет кылдык. Кээде болду, кээде болбоду. Эми окшошпогон иштер тууралуу айтып бериңиз десеңиз, анда мындай чоң спискебиз бар негизи. Ал боюнча ал нерселер көрүнбөйт. ал боюнча тажрыйбабыз чоң. Биз көп нерсе колубуздан келбесин айта алабыз. Азыр бул сумкага даярдалган. Бул сумкага даярдалган. Караңыз, заказ алынды. Мисалы үчүн Кудайберди улуу өмөр дептир. Анан бул заказ бергенден кийин буну не кылышат? Бул чеберлерге алып кирет. Азыр бардыгын даярдап, мисалы үчүн бул кийизи, бул кожасы. Ушуну алып кирет. Азыр көрсөтөм сизге. Заказды мисалы үчүн ушул бала алып кирет да, бул алып киргенден кийин чебер менен сүйлөшөт, айтат, мисалы кандай болот, не болот деп. Ошого көп убактын ошого коротушат. Себеп бизде жеке индивидуальный заказдар да ар түрдүү. Анан булар настолько бири-бирин мисалы үчүн түшүнөт. Себеп мындай да, индивидуальный нерсе түшкөндөн кийин, индивидуальный нерсени ошо клиент кардар каалагандай кылып жасаган аракет кылыш керек да. Бул оңой нерсе эмес. Бир заказ канча убакытта даяр болот? Эми көлөмүнө карайт, мисалы үчүн. Бир сумканы наргизе же мисалы үчүн 20, ошондой чоң сумка болсо 25 минутта тегерегинде тигет. Бир эле күндө бүтөт экен да. Ооба, бир күндө бүтөт, бирок башка заказдарыбыз бар, анын жасалышы бар. Бул тигиши да только. Буга чейин мындай нерселерин балдар жасап киришет да биз. Биз анысын жасап беребиз, мисалы кожасын, башкасын полный комплект кылып алып кирип беребиз. Бул жак анан чогултуп жасайт. У вас есть что-то готовый? Не, давайте вон там покажем. Мына жерге уже караңыз, мисалы үчүн сумка жасалды дейли, мына жерде. Сизге мен жакшыраак болуш үчүн. Сумка мисалы үчүн мына азыркы күндө же мына азыркы айткан. Вот караңыз. Ушундай сумка чыкты. Бул жасалды. Сапат сонун. Да, анан мына Keys Group'тун өзгөчө мындайлары бар, замочкалары да Keys Group болот. Ушуну алсаңыз деле болот. Бул сумка жасалгандан кийин Keys Group сумканын аты Осман. Себеп Осман деген коллекцияны чыккан. Неге Осман десеңиз? Почему Осман, Надира? Ооба. Анан каяктан муну ойлоп тапканбыз десеңиз, бир күн Бишкек, по-моему, же Бишкектен Ошко, же Оштон Бишкекке кетип аткан болчу. Анан аэропортто отурам, мындай карап отурсам, адамдарды колунда где-то 90% адамдарды колунда бардыгында ошо Кытайдын сумкалары, башкалар да. Анан мен айттым, биз өзүбүздүкүн колдонбойбуз, өзүбүздө чыгарган нерсе неге жок дедим да. Ошондон кийин ошол биз сумка чыгарабыз деп, Осман деген сумка коллекция чыгарганбыз. Осман сумкасы. Азыр мага
мага деле көрүүчүлөргө деле кызык болуп аткан нерсе бул баасы. Баасына калсаңыз. Караңыз, басы боюнча эки түрү бар. 1,5 сом, 2,5 сомдук бар. Плюс баалары дизайнына карап өзгөрөт. И плюс аты жөнүчүлүгү кандай болот, ошого карап өзгөрүлөт. И бизде ар бир продукция, мисалы үчүн бул сумка болду. Бул сөзсүз упаковка болот. Сонун упаковка болот. Мисалы үчүн бунун мешочек эсте. Бунун капчасы бар. Жасмин? Или готовый асма есть упакованный? Караңыз, ар бир продукция ушундай упаковка болот. Мына азыркы сумка. Брендовый деп коет го. Вот таза брендовый. Себеп караңыз. Ооба, баардык Кудайдан шүгүр. Караңыз. Мисалы үчүн бирөөгө белек катары берем десең, коркпой бересиң да. Уялбайсың. Уялтырбайт. Биз мындай экен да, азыр менеджмент ошондой нерсе, мен менен иштеп аткан команда чыныгы жакшы кыйын балдар. Барды. Анан бирок буларга кантип түшүндүрөбүз десеңиз, бунун маанисин. Мен айтам, мисалы үчүн, бул аманат да, сиз мисалы үчүн, билбейм, азыр мына сумканы оштун директоруна подарка кылып берем деп атасыз, белек катары. Анан сиз буну белек кылып берем десеңиз, сиз уялбай турган белек бересиз да. Анан сиз мага аманатты айтып атасыз да, мисалы, сиз мага ошондой жасап бериң. Анан мен балдарга айтам, бул бирөөнүн аманаты, биз ошого сонун кылып жасап беришибиз керек дейм. Анан булар ошонун үстүнөн иш алып барат. Ошондой упаковка түшөт. Бул клиент, это бонусом, что ли? Заказ. Видите, паспортка чол. Ичине салып коюшкан, айке какая-то Мурзабекова, беден көрүнбөй калды, бирок даже паспорттун чехолу мына коробкада. Бунун пакетиги да бар. Отдельно бир гана ошо паспортты заказ берем десем, 250 сом, 300 сомдук нерсе болот. Ошол деле коробка, пакетикте болот. Караңыз, сумка. Бирок сөзсүз өзүнүн ушундай упаковкасында. Жеке жасалган, атайын жасалган, изготовлен индивидуально. О, да. Мына караңыз. Ой. И, соответственно, караңыз. Асман сумка. Сапатын көрсөңүз болот. Бул качественный фурнитура коюлат. Колдонгон, ой. Ушундай бир өзгөчө да. Удобный, өтө удобный. Анан мен өзүмгө жакып атпайбы бул продукт. Караңыз, мына оймо чиймелери насколько мындай кожа менен сон. Биз башында кандай кылат эле? Биз башында полный оймо чий менен полный кийизден жасаганбыз да. Караса кандай болбойт экен да. Бунун изюминкасы болуш керек экен. Ошондуктан мына азыр өтө сапаттуу кожа, оймо чиймелери менен, анан сиз атыңыз менен болсо, конечно, колдоносуз. И иштете турган лентасы ар бир клиентке, ар бир кардарга биринчиден азыркы күндө биз мындай ар түрдүү өсүмдүктөрдүн уруктарын салып атабыз. Мисалы үчүн бул базилик, розмарин экен. Себеп эми буну алгандан кийин мындай кичине табиятка болгон махабаты дейбизби, мамилеси өзгөрсүн деп, мисалы үчүн бул любой жерге горшокко деле салып койсо деле өсүп кете берет да. Ошондой эко подход биздин өзгөчөлүгүбүздүн дагы бир. И бунун ичинде мына Kiz Group'тун тарыхы. Каяктан паяда болгон. Kiz Group тууралуу маалымат. Мисалы үчүн баягы айтып берген нерсе мына общий сөз менен жазылган. Ошондой и рекламный материалдагы визитка жана башка ушул сыяктуу нерселер. То есть сиз действительно сизде уялтырбайт. Ошондой.
То есть процессти да көрдүңүз да кантип жасалат каяктан. Кичине изилдөө жүргүздүм да, анан карадым. Футболдун чемпиондору ким болгон деп, өз учурунда. Анан карасам, мына биз 2094-жылы мен биринчи чемпионатты көргөм. Францияда болгон. Кийин 98-жыл дүйнө чемпионатын футбол боюнча. Кийин Европа чемпионаты 2002-де болгон. Ушуларды көрүп карасам, 94-жылда же 2000-жылда болгон чемпиондор азыр чемпион болбой атат. Чемпиондор өзгөрүп атат. Мисалы үчүн Зидан дегендер болот эле, Бекхэм, кийин Криштиану Роналду, Мессилер болду. Бирок азыр карасаңыз, алардын да эпохасы өтүп атат. Ким келди? Ордуна жаңы муң келди, жаңы башкалар келди. Бул мыйзам бир гана футболдо иштебейт. Бул жашоодо иштейт. Жашоодо да жаңы чемпиондор керек болот. Чемпиондордун убакыты өзгөрүп турат. Ошондуктан мен ойлойм, бизге да жашоодо да чемпиондор керек, и ошол чемпиондор сиз болушуңуз мүмкүн. Ошондуктан Кудайым жолуңуз ачты эчтеке эмес, бизге жаңы жаратмандар, Кыргызстанды өнүктүрүшүнө өзүнүн салымын кошо турган адамдар сөзсүз керек болот. Биз өлкөнү өнүктүрүшүбүз керек, жана өнүккөн өлкөдө жашаганы сөзсүз аракеттер